чачым эчелеп өспөй атат, кырксам окшойт. Сиз дагы чачты кырксам өсөт деп ойлоп жүрөсүзбү? Мен да ошондой ойлогом. Анан атайын чач боюнча адис менен баарлашып, ушул жана башка биз билген 5 түшүнүк чынында миф экенин билдим. Аларды азыр тизмектеп берем. Биринчи, чачтын өсүшү аны кырккан кыркпаганыңызга байланыштуу эмес. Көрсө, чачтын өмүрү 3 этаптан турат экен. Эң узагы анаген же өсүү этабы. Андан кийин чач өскөнүн токтотуп, өлүп, түшкөнгө даярдана баштаган катаген этабы. Соңунда өлгөн чачтар түшүп, жаңысы калыбына келе баштайт. Бул телоген этабы. Чач өскөнүн токтотуп, түшкөнү түшүп, кайра калыбына киргенге чейин 3 ай убакыт кетет. Мына ошол 3 айда биз чачты кыркыш керек деп кыжаалат боло өйрөткөнбүз. Экинчи, гүлдөгөн чачты кыркканыңыз ага кам көргөнүңүз эмес. Чачтын 2-3 ача болуп гүлдөп кеткени медицинада трихоптилоз деп аталат. Мындай чачтар жашоо күчүн жоготкондуктан ичке, сыынганга морт болуп калат. Мындайча айтканда, оорукчан. Анын учун кыркып койгонубуз менен чачка жардам бербейбиз. Жөн эле көрүнүшүн жакшыртып коебуз, а чачтын көйгөйү ошол бойдон калат. Үчүнчү, какачка каршы шампуньдар ар дайым эле какачты кетире бербейт. Какачты адистер себарея деп аташат. Негизи какачтын майлуу себарея, кургак жана аралаш себарея деген түрлөрү бар. Майлуу себарея болгондо баштын тери майы көбүрөөк иштеп чыгылат дагы, кургакта тескерисинче аз иштелет. Ал эми шампунь алганда анын кайсынысына экенин карабайбыз да. Натыйжада туура келбеген түрүн колдонуп алып, мисалы майлуу какачты кургак түрүнө алып келип коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан алгач адиске кайрылып, какачтын себебин таап, түрүн аныктап алыңыз. Айтмакчы, негизи нормалдуу чачта какач болбошу керек. Төртүнчү, чачыңызга ак түшө баштаган болсо, аны жаңыдан кара чач чыгат деп кырып салбаңыз. Негизи 30 жаштан жогору курактагы адамдардын чачына ак түшкөнү нормалдуу. А эгер эрте түшө баштаса, бул генетикага байланыштуу болушу мүмкүн. Андан сырткары дагы витамин, микроэлементтер, аминокислота, белоктордун жетишсиздигинен, ультрафиолет нурларынын таасири көптүгүнөн болот. Мындайда чачты кырсаңыз деле, кайра эле ошол факторлордон улам ак чач аралаш чыгат. Бешинчи, айран какачты ар дайым эле кетире бербейт. Анын курамында май, белок, суу бар болгондуктан майлуу себареяга жардам бериши мүмкүн. Бирок ашыкча колдонуп койсоңуз, терини тазалап салып, кургак какачка алып келет. Какачтын түрүн, айрандын колдонуу нормасын билбей колдонгон, тескерисинче баш терини жабыркатып коет. Биз чачка кам көрүү тууралуу эң кеңири таралган мифтерди чогулттук. Сиз дагы кандай түшүнүктөрдү уккансыз, комментарийге жаза кетсеңиз болот.